Саламатсыздарбы достор, бүгүн сиздерге LG-нын эң акыркы, мындайча айтканда, эң жакшы модельдеринен бири болуп эсептелген LG 55 дюймдук OLED матрицалуу телевизорду көрсөтүп берейин деген элем. Бул LG телевизору эң акыркы, мындайча айтканда, матрица менен жасалган. Мына ичиндеги пикселлери өтө мындай бири-бирине кысылып, плотный болгондугу үчүн мына картинкада сочный болуп чыгат да. Өзүңүз да байкап туруп атасыз деп ниет кылам. Андан сырткары бул LG-дин өзүнүн подставкасы да бар. Бул комплектине подставкасы менен мындайча айтканда сатылат. Чтобы сиз үйгө барганда стол неме кылбайын десеңиз, бир үйгө бир комнатага коюп коеюн, стол издеп же болбосо мындайча айтканда дубалга илип коеюн деп кыйналбайын десеңиз, ошо LG-ди сиздерге сунуштайм. Буну өзгөчөлүктөрү кандай десеңиз, Dolby Atmos системасы хакында жөнүндө айтып беришим мүмкүн. Dolby Atmos дегени бул звук чыгып атканда телевизордон не только бир колонка турган жеринен чыгат да, ар тарабынан чыгат да. Чтобы полностью погружение болуп, кино көрүп атканда да, мисал үчүн суу агып аткан болсо, суу не только мына астынан агып, мына чекелерине да звук чыгып турат. Андан сырткары өзүнү мындайча айтканда картинканы сочный кылып бере турган процессор да бар ичинде, искусственный интеллекти бар. Мисал үчүн мына крабты көрүп атсаңар, лобстерди көрүп атсаңар, лобстерди көрүп туруп, ичине процессор анализ кылат, лобстерди кандай кылып мындайча айтканда көрүп жаткан адамга тунукураак, мындайча айтканда сулуураак кылып көрсөтүп берейин деп, ошону анализ кылып чыгарып, сонун картинка кылып чыгарып берет. Андан сырткары буну motion frame деген функциясы да бар. То есть, эгерде бир кино көрүп аткан болсоңуз, камера сразу бир жерге кыймылдап, чекеге өтүп кетип калса, обычно жөнөкөй LED матрица телевизорлерде бөлүнүп өтүп кетет. А бунда андай нерсе болбойт, потому что процессор өзү мындай бөлүнүп кетип аткан жерлерди мындайча айтканда картина кылып чызып, мындай бесшовный переход кылып берет да. Кечинде OLED матрицада көрсөңүз, кара цветти көрсөңүз, кудо караңгыда көрүп аткандай эч кандай айырмасы болбойт да, мындай реальный жизнь мененчи. И вот, андан сырткары ичинде полностью Smart TV технологиясы бар, YouTube бар, кинотеатрлар бар, кинопоиск, Иви, бүт баарысыны подключение этип, 4K разрешениеге чейин кинолорду көрсөңөр болот. Өзгөчө бир Play Market бар. Ал жерден мындайча айтканда жаш балдар оюн ойнойм десе, бир жөнөкөй оюндарды көчүрүп туруп да бул телевизордо ойносо болот. Мына сырткары геймпад, то есть джойстик алып, буну телевизорго подключение кылсаңыздар да болот. И бирок PlayStation 5 бар адамдарга, мындай оюн ойноп, кызыгып жата турган адамдарга бул телевизорду особенно очень мындайча айтканда жакшы сунуштайм. Неге дегенде телевизор менен PlayStation 5 менен ушул телевизорлорубуз жакшы контакт болуп, и адаптивный синхронизация деген функциясы бар. PlayStation'дан чыгып аткан изображение 0,1 миллисекундта тезирээкте чыгарып берет. То есть эч кандай разрыв, тормоз же зависание катып калып андай нерселер болбойт. Өзүңүз полностью погружение болуп, 4K разрешениеге чейин ойноп жатып, футбол ойнойсузбу же башка бир Mortal Kombat ойнойсузбу, PlayStation'ду улап ойносоңуз болот.